Тропикалык бороон Колин акышынын түштүк-чыгыш жээгин каптады. Колин азыр Мексика булуңу аркылуу жүрүп, Американын Флорида штатында жаан катуу жаагандыктан сел жүрдү. Азыркы учурда тропикалык бороон Флорида жээгинде Апалачикола шаарынан 115 км алыстыкта турат. Бороон түндүк-чыгышка карай саатына 37 км ылдамдык менен жыл баратат. А тропикалык циклондун Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешеси жок жана таасирин да бербейт. Бирок бул өлкөлөргө Атлантикадан келген циклондор таасирин бериши мүмкүн. Ал эми эртең бул циклон кайсы өлкөлөргө жаан алып келет, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдан баштайлы, бүгүн Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ысык болгону менен эртең жаан жаап, абанын температурасы кескин төмөндөйт. Жаандуу циклон Казакстандын түндүгүнөн орун алган, ошондуктан эртең Борбор калаасы Астанада күндүз күн бүркөө болуп, кечинде жаан себелеп жаашы мүмкүн. Ал эми Алматада асман ачык бойдон сакталат. Өзбекстанда көпкө созулган жаан-чачындуу күндөрдөн соң күн ачылды. Абанын температурасы бардык аймактарында 30 градустан жогору болмокчу, а Ташкентте болсо 40 градуска чейин ысыйт. Түркменстанда да так ушундай, аба ырайы дээрлик өзгөрүлбөйт. Бул жерлерде да абанын температурасы 30-35 градуска чейин жылыйт. Тажикстандын кээ бир аймактарында жаан жаап, бирок аба ырайы жылуу болмокчу. Душанбеде жаан себелеп жаайт, а Хорокор районунда аба ырайы жагымдуу салкын болот. Ходжент шаарында буга салыштырмалуу ысык болмокчу. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, бирок асманды булут каптайт, кээ бир аймактарда чагылган жүрөт. Ал эми абанын температурасы жогорулайт. Сиздер Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.